2 ноябрда Құрама спорт комплексінде Бишкек шаарынын волейбол федерациясынын турнири болуп өттү. Жеңиш үчүн Бишкек шаарынын атынан 35 жаштан жогорку жана 50 жаштан жогорку кыз-келиндерден турган 16 команда ат салышты. Урматтуу Кыргыз Республикасынын волейбол федерациясынын вице-президенти Алымжан Калыбович жана Бишкек шаардык волейбол федерациясынын президенти жана ошондой эле Уйсур Чукапов ак ниет командасынын 10 жылдык юбилейине салтанаттуу үчүн иш-чарасына командалар тобу менен тизилди. Рапорттор келди. Турнир волейбол боюнча кыз-келиндер командасынын Ак ниет командасынын 10 жылдыгына карата уюштурулду. Бул команда 2014-жылы Ишкыбоздор командасы катары түзүлүп, кийин профессионалдык статуска ээ болгон. Бишкек шаарынын волейбол федерациясынын вице-президенти Талайкул Токтокунованын айтымында, турнирдин негизги максаты каалаган жаштан спорт менен машыгууга болорун көрсөттү. Негизи баягы спортту сүйөт деген кимдер, спортсмендер деген кимдер деген көп суроолор болсо, элдин баары ойлойт да, бул баягы 2 метр бойлор болгон, жашы узун кыздар депчи. Бүгүнкү ушул турнирде болуп аткан, ойноп аткан кыздар, бүгүнкү биздин Ак ниет командасынын эжелери ушу Кыргызстандын келечеги деп айтсак болот. Анткени бул баягы профессиональный игрок эмес, любительский игрок деп атпайбызбы? Ошолор туруктуу ойноп келатышат. Эгерде булардын артынан жолдоштору, булардын артынан ошол үй бүлөсү, балдары, келиндери, эми неберелерине чейин волейбол ойногонго булар жол түзүп берип атат да. Турнирдин коноктору маданият ишкерлери, депутаттар, коомдук ишмерлер жана ишкерлер болушту. Бул иш-чараны коом үчүн маанисин жана кыз-келиндер спортун өнүктүрүүнү баса белгилейт. Бул чемпионат, энелер лигасында чемпионат бул бүт Кыргызстан боюнча болот. Ага чейинки мынау кичине оюндар бул ар айда боло турган оюндар, лигалардагы оюндар. Андан сырткары ушундай эле мына биз бүгүн юбилейдик топ өткөрүп атабыз, ушундай юбилейлик топтор болот. Анан кыздар өзүнчө кичине кылып шерин оюндарды, регион болуп ынтымак оюндардын түрүн өзү азыр мына Кыргызстаныбызда волейбол өнүгүп аткандан өзүбүз да көбөйтүп алдык окшойт. Бирок ушундай командалар менен азыр дос болуп, бир тууган болуп, ынтымак болуп, биз ата-андаш катары эле эмес, дос катары дагы ойноп жүрөбүз. Турнирдин соңунда Ак ниет командасынын 10 жылдык юбилейине карата башка командалар сыйлыктарды жана белек бекчектерин тапшырышты. Мындай турнир катышуучулар үчүн гана эмес, көптөгөн аялдар үчүн шыктануу жана мотивация булагы болуп, өзүн өзү өркүндөтүүгө чек жок экенин далилдейт.